Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштарынын аскерлери Советтер Союзуна басып кирип, кырчылдашкан согуш башталган. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу атамекендик согуш деген ат менен белгилүү. Кыргызстандын калкы башкалардай эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алган. Согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан алыс тургандыгына карабастан, Кыргызстан да күчүрмөн катарга кошулган. Кыргыз жоокерлеринен турган 385 атуучу дивизия түзүлгөн. Андан башка улуттук кавалериялык дивизиялардан 40 жана 153 атуучу бригадалар батышты карай жөнөштү. Москваны коргоо үчүн салгылашуулардын оор күндөрүндө генерал Иван Васильевич Панфилов командалык кылган 316-аткычтар дивизиясы өзүн өлбөс өчпөс даңкка бөлөгөн. Бул буйрук 28 панфиловчулар үчүн дагы жаңырып турду. Бүгүн биз сыймыктануу менен панфиловчулардын атын атайбыз. Панфилов Иван Васильевич, Якупов Осмон, Шопоков Дүйшөнкул, Чортеков Анарбек, Үсөнбеков Калыйнур, Чолпонбай Түлөбердиев, Тилебаев Мамасалы, Тайгараев Тукубай, Азимов Розы, Алиназаров Садык, Асаналиев Жумаш, Асанов Дайыр, Оторбаев Асанбек, Садыков Самат жана башкалар. Мне кажется, порою, что солдат 1945 жылы кышында 385 аткычтар дивизия Польшадан Нарев дарыясын кечип өтүп, Мазур көлдөрүнүн районунда душман менен салгылашышкан. Данцингти душмандан бошотуу ишине катышып, апрель айында дивизия Одер дарыясын кечип өтүп, батышка карай токтоосуз илгерилей баштаган. Өзүнүн согуштук жолун дивизия Берлинден түндүгүрөөк жакта турган Эльбе дарыясынан барып аяктайт. 1418 күнгө созулган улуу атамекендик согуш Совет элинин жана анын куралдуу күчтөрүнүн жеңиши менен аяктады. Счастливый